Өз батырыңыздын согуштагы эрдиги тууралуу айтып берсеңиз. Өз үй бүлөбүздөн деле батыр болуп деле антип чыккан жок, бирок баягы элетте жашагандар үчүн аябай эле кыйынчылык болгондо анда. Мисалы комбайн деген жетишпейт анда баягы чапканда. Анан кийин буудайларды бизге мугалимдер алып чыгып машак тергиле дежи. Анан комбайндан калган буудайларды чогултуп анда да план берет. Баланчаны тересиң тигиби депчи. Анан кийин ал нан дегенде жетишпейт. Наны кичине алып алсак, анан кийин бирибиз беришип, бөлүшүп, наныбызды кургак жеп, суу ичип алып танадан анан комбайндын артынан комбайндан калган машактарды терип, анан аны да анан биштеп барган мугалимдерибизге тапшырып, мындай деп берчүбүз да. Анан чүйдө ташбака деген бар болчу. Черепашка. Орустар черепашка деп атпайбы? Ташбака. Мен төркүнүм Карабалда чүй. Анан ошонун Саргоо деген жеринде аябай көп болчу да ташбакалар. Анан кийин ошо ташбаканы терип, солдаттарга тамак болуп, өкмөткө тапшыргыла дейт да. Анан жанагы ташбакаларды биз жолуна турсак анда кичекейбиз да, айрымдары көтөрүп минтип кетчү. Анан айрымды көтөрүлбөгөндөр төртмөктүн чыгарып минтип эмесинде чехолунда жатып калчу да. Анан ошолорду чогултуп эсептеп мугалимдерибизге берип, мынча ташбака чогулттук деп солдаттарга тамак болот. Солдаттарга тамак болот экен. Ошолорду бердик. Анан жанагы машакты терип, комбайндан калган буудайларды терип, ошентип. Менин апамдын төркүнү Чоңгемин деген жерден экен. Менин өз апамдын төркүнү. Анан Чоңгеминде илгери арпа айдайт экен, башка кыш эрте келет экен да. Кыш эрте келет, башка буудай суудай бышпайт деп арпа айдап коет экен. Анан эле арпа талкан, арпа нан эле ушундай да. Анан таянем чүйгө Карабалдага менин апама жибериптир. Баягы согушка жарагандын баары кетти да, согушка. Ушу өлгөндөн калган жалгыз балам ушу чүйгө кызыма жиберейин деп апама жиберет. Чүйдө ар бир киши огородго жүгөр айдайт, огородуна жүгөр айдайт. Анан баягы анда жерди казыш керек да, анда да трактор деген жок, кайдагы трактор анда. Баягы буту менен тырмалап кетменди күрөктү басканга жараган балдар эптеп жерди казып, анан кийин отургузат да жүгөрүнө. Анан баягы чоңураак балдар барлардыкы болсо эрте бышса дүмбүлү эрте болуп калат да. Андан кийин биздин жүгөр быша элек, силердин дүмбүлдөн берип тургула, балдар ачка болуп атат деп байбишелер биринен бири сурап. Ошо Өз батырыңыздын согуштагы эрдиги тууралуу айтып берсеңиз, сизге өзүңүзгө атаңыз сизге батыр болгонда? Ооба. Биринчи группа инвалид болуп келди. Ошо инвалид насетеп кичине анча-мынча тыйын берет да мамлекет тарабынан. Анан биринчи группа инвалид болуп согуштан аман-эсен келди деп колхоздун жетекчилери балыкчыдан бышкан кирпич ташытып, бир эле балыкчыда бышкан кирпич бар экен. Анан ошону тиги Карабалдага ташытып, жанагы согуштан келген ветеран деген сый болуш керек, бул сыйлаганы, урматтаганы болуш керек. Анан бышкан кирпичтен 2 этаждуу үй салып берди. Дагы бир тайке барды. Чоңгеминде ачарчылык, арпадан башка эчтеме ышпайт деп. Анан эле апам экөө минтип сүйлөшүп шыбырашып эле анан апам ыйлап калат. Анан эжекем экөөбүз аңдыйбыз, апам эмне ыйлап атат болду деп. Анан баягы эркек бала кичине кемин, чоң кемин, ошо жерден келгенмин, ажырап менден калды го, туулуп өскөн жерлерим дейт экен.
Anan keyin boleket men eting dalayın ajratpay kılayın sen eling ele çoğoysoň eling alıp baram dep oşontip kalat eken da. Şonu anamdan iyilagan sebebi oşo elin jerin sagynat eken de erkek bala. Anan oşonda çoğoysoň eliňe jerin alıp baram dep anan apam iylep kalat eken. Oşonda kişine çüýde bışıkçılık dep dayna oşo jaka jüettirdi. Атаңызды согушка узатып атканда сиз канча жашта элеңиз? Atam soğuşka uzatkanda. Anda oşa üyde elebüs de Pomsk'a geliptir de böyle kağız verit. Anan de üyde öyle hamur öyle giyim geçe butu kolun giygesiyle. Oşanda jana jünde naski toygun tüygen köp bolgonda. Oşan saldattım butu üşübeyt dep baybiçeler yiyip koydu. Koy kırkanda jün yiyip, yiyip, mana naski deyip saldatga getirdi atkan çoğoygon baldarın ele oşan ele giyip jürgen söýem andan başka jardamı jok bolsa kantet anan oşo jün naskini giysip soğuşka getirdi. Siz атаңызды согушка узатып атканда сиз канча жашта элеңиz? 5 деп айтып atpayım da. Men oşo 5 yaşlarda o. Men 33-nji жылкымын. Soğuş başlandı. 41-njiden 45-nji жылга чейин 8 yaşta. Sizge çoğun rahmat, ömürüňiz uzun, den soğuňuz çyn bolsun, orugaňyz, yüzgö çygyňyz. Rahmat bayram. Gelecekte Kırgızstan'dan bir atın çıkargan yaşlardan bolgula. Bu gibi gelecek yaşlardıkı dep prezidentiyizde gidip yazıp atatdı.